азыр китапта үйүндө отуруп, балдар менен же болбосо сиңдейжеклер менен телевизорго акмалап отурган жакшынакай телекөрүүчүлөрүбүзгө бизге келген коноктон жакшы пайдалуу кеңештер. Аида Сабырбекова, косметолог, эстетист чакырып алалык. Саламатсызбы? Таңыңыз менен? Ой, шашыласыз. Алгач экинчи камерага жакшынакай учурашып алсак, бүгүн бизде конокто косметолог, эстетист Аида Сабырбекова. Бүгүн бизге косметолог, врач-косметолог менен врач-эстетист, косметолог-эстетисттин ортосундагы айырмачылыкты айтып берет. Анан косметологиядагы акыркы тренд тууралуу эмнелер модага айланып жатат. Даярсызбы, Майке? Ооба, даярмын. Анда экинчи камерага саламатсызбы? Жүрүңүз. Сизди көп кыйнабайын, бүтүңүз. Кош келиңиз. Кош келиңиздер. Бүгүн бүткүл дүйнөлүк сулуулук күнү. Ансыңарындай ар бир айым негизи ар дайым сулуу болуп жүрүүнү кыялданат эмеспи? Жана айтып коет го негизи сулуу эмес, айым болбойт болгондо өзүн каранбаган айымдар гана болот деп. Ал эми азыр күз мезгили келе жатат, кээ бир айымдардын териси кургап дегендей. Ушул учурда биз кантип терибизди сактап калсак болот? Негизи ар түрлүү процедуралар бар. Азыркы сезондо пилинг бар. Ошо пилинг сезону болот. Ошо процедура как раз сухой кожага да жакшы ылайыктуу. Процедураларга келбей калса, домашний уходко жакшы ылайыктануу болсо болот. Ошол үчүн гель для умывания обязательно керек, тоник и крем, бет майы. Ошо тоник негизи баардыгы ойлойт, бетти жууп койсом болот, анан кремди сыпасам болот. Бирок тоник обязательно жуугандан кийин ошо тониги керек. Негизи ошо тоник суудан кийин pH кожи деп коет, антилипидный барьер. Ошо суудан кийин ал бузулуп калат. Тоникти колдонсо, ошондо водный баланс болуп, кожа сухой болбойт да. Ошон үчүн тоникти обязательно алыш керек да колдонуу. Билесизби, жана макияжды мисалы чечүүдө көпчүлүк айымдар ушул тониктин дагы эч кандай мисалы бет майдын дагы кереги жок деп барып эле бетин самындап эле жууп койчу. Самын менен жууса такыр болбойт, потому что айтып атпаймынбы, ошо барьери бузулат. Негизи мурун апам айтып калат, биздин кезибизде биз самындап эле жууп койчубуз бетибизди и вазелин сыпап койчубуз. Мурун башка убакыт болчу, экология таза болчу, продукция, тамак аш жакшы болчу. Азыр болсо биздики экология бузулду, жана тамак ашында химиясы составында көп. Ошол үчүн азыркы самын менен жууп койсо болбойт. Ошон үчүн гель для умывания по типу кожи алыш керек да. Сухой кожага сухой, же можно для всех типов кожи, ар кожага гель для умывания и тоник, крем. Айда, айтыңызчы, үй шарттарында кандай бет майларды өзүбүз жасап колдонсок болот? Мырзалар негизи косметолог болуп мен аны айта албайм, потому что биз көп ошондой өзү жасаган эмени колдонбойбуз, потому что бул анткени маска жасайт да, кээ бирлер айтат, ой мен тиги жумурткадан жасайм да маска, бирок кээ бирлердики аллергия болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн профессиональный продукция бизге чыгарат, анын составында уже бизге ылайыктуу бүт компоненттери бар. Негизи сиздин кеңешиңиз бул профессионалдуу косметиканы колдонуу. Ооба, профессионалдуу. Айрандардын убактысы өттүбү? Айран деле колдонсо болот, бирок өз апа жасап берген айрандан жасаса болот. Апашканын айраны, да. Потому что азыр биз алабыз да, пастеризированный деген, алар болсо уже химиясы бар да. Апанын каймагын айлыгы бар. Ооба, аны колдонсо болот, потому что айран бул как пилинг сыяктуу болот. Ал отбеливай, бетти агартат жана питать дейт да. Пилинг деп тырмакты пилить эткен деген сөздөн пилинг бул мындай, кандай десем, бул специальный процедура. Биздин кожабыз 3 слойдон, 3 кабаттан как состоит да, турат. Биринчи слой биздики эң үстүнкүсү бул эпидермис, роговой слой. Анан дерма болот и гиподерма. Анан ошо пилинг кылганда ошо верхний слой бул кетет да, кетирет. Аны кетиргенден кийин кожа обновление болот да. Ошон обновление болгондо бүт проблемалар чечилет. Мен көптөн бери бир суроону бергим келип турат, кыскача жооп.
мына бети майлы болгондор бет май колдонот да. Бети кургак болгондор алар да бет май колдонот. Бети жоктор эмне колдонот? Жок, андай болбойт. Баардыгыбыздыкы бетибиз бар. Ошон үчүн жакшы уход кылыш керек. Вот жирный кожа, да, допустим, бет жирный крем сыпаса болбойт. Ну, кээ бирлер ошо болбойт деп, наоборот, сушить деп, тоник, спирт менен ухаживать деп кылышат да. Ал да кылган мүмкүн эмес да. Негизи спирт потом лосьондордо бар да, а спирт наоборот бетти кургатып, анан защитный реакция иштеп, кайра жирди көбүнчө вырабатывать деп, кайра жирный болот да. Ошон үчүн спирт содержащий лосьонду албаш керек да. Жирная кожа даже бывает, ну, сухой даже болот да, потому что кээ бирлер ойлойт, жирный кожа ошо только жирный болот, бирок бывает еще обезвоженная кожа. Ошол үчүн жирный суусу жок. Ошон үчүн жирный кожаны дагы ну как нужно увлажнять тоже. Потому что мага келишет, вот говорит, меники жирный кожа бирок кургайт дейт. А ошо суусу жетпей калат. Жиры майы бар, бирок суусу жок. Ошон үчүн аны дагы демек увлажнять. Май менен кургактыктын ортосунда бир баланс сактап туруу керек экен да. Бирок мен бир нерсени так даана билип алдым. Кээ бирде баягы иш чаралар боюнча шаар ичи чуркап жүргөндө мен бетиме майды бетти жуугандай майды сыпап чыгам. Анан күн нурларына чыккан өтө кооптуу экен да, себеби мен капкара болуп эле Зимбабве мамлекетине бир момент ооба. Ошон үчүн биз азыркы убакта обязательно крем SPF керек. Бул SPF деген защита. Кышы жайы дагы, жайында дагы, кээ бирлер ойлойт ошо жайында эле колдонуш керек ошо SPF-ти, бирок кышында дагы низкий защитный фильтрди бетке колдонуш керек. Ошон үчүн өлө издебесем SPF деген ачыгын айтайынчы. SPF негизи ооба, ошону мен да бунун баарын эчтеке билген эмесмин. Анан косметологко ошо окууну бүткөндөн кийин таң калгам да, ошо көп нерселерди биз билбейт экенбиз. Эми сизге окшогон айымдардын жардамы менен биз ар дайым өзүбүздүн келбетибизге, бетибизге, терибизге кам көрөбүз деп ишенебиз. Чоң рахмат сизге Таңырда келип, абдан кызыктуу жана пайдалуу маек куруп бердиңиз. Ишиңизде ийгиликтер болсун. Аида Сабырбекова бизге косметологиялардын сырларын бир аз жылчыгын ачып кетти да. Дагы изилдейбиз, иликтейбиз бул теманы. SPF деген кремди мен жеке издейм. Ал азыр болсо бизде Блиц сурамжылоо шаар тургундарына.